ачык айтканда бир жумада келип сайып кетет, анан жок болуп кетет дейт. Бир айым, ажырашкан айым жазыпты да, жигитим ушинтип келет, анан 2 жумадан кийин 2 жумага жок болуп кетет дейт. Мындай да, биз эмнени каалайбыз, ошону элестетип, ошону ойлоп таап жашай берет экенбиз. Мисалы, мени сүйөт деп ойлогубуз келеби? Ошого болгон отмазканы таап, болгондой актап, улам ошого өзүбүздү өзүбүз ишендиргенге аракет кылат экенбиз. Келмек, бирок кетип баратып, машина сүзүп, анан комага ровно 2 жумага жатып, анан мага келди. Эмки жолу дагы бир жолу аракка түшүп кетти, анан дагы комага жатып, жана кинодогудай да, аты жөнүн унутуп коюп, анан 2 жумадан кийин эстеди. Келмек, бирок срочно иштери чыгып калып, ичпей, жебей, уктабай ошо 2 жума ошо иштер менен жүрүп, даже соткага чыга албай, байланышы жок куруду. Келмек, бирок вообще акчасы жок болуп калды. Даже телефонго чалганга дагы единицасы жок болуп калды. Маршрутка түшкөнгө единицасы жок болуп калды, машина сынып калды, вообще связь үзүлүп калган, бир жерге түшүп калды. Ой, сага деле акчасы жок эле келет го? Жок дегенде маршрутка 20 сом таппайбы десе. Жок, мындай болуп калды. То есть өзүн актаганга, ошо жигитин актаганга, өзүн ошо сүйүүгө ишендиргенге миллион себеп таап өзүбүздү ишендиребиз. Негизи биз аялдар өлө фантазиясы иштейт да. Керексиз жерде иштейт, керектүү жерде иштебей калат. Ошон үчүн могу жигитчи грубо айтса да туура айтты да. Келип сайып кетет, анан жок болуп кетет деп. Жашоо ошондой экен, кыздар. Жаратылыш ошондой экен. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, миңисе чаңкабыздан кетебизби, ыйлайбызбы, ой акмактар дегендей мындай дейбизби? Алдангысы келген адам алданат экен. Ишенгиси келген адам ишенет экен. Жеңил жолду таңдаган адам ошо кыска убактында сүйгүч гормондорун алып, секс алып, ошо кыска убакытта ошо сүйүүгө толом деп могу жакта жыртыкты жапкысы келген, случайный эле эркек менен жыртыкты жапкысы келип, любой шартка макул болгон айымдар ушинтип жашайт экен. А так мээси болсо ойлонот да. Мейли азыр келбей эле койсун, кереги жок, кете берсин. Бирок эмкиде стоящий, достойный, мага татыктуу адам келет деп ойлосо таптакыр бөлөкчө болот.